Кылгыякчы Залина Касымова. Учурунда кыйналып, канча бир стресс болуп, бирөө сурап койсо эле өзүм жашылданып кетип, жүрөгүм ыйлап дегендейчи. Бала мени дарылады деп ойлойм да. Кечирүүнү үйрөндүм. Аны балдарымдын атасы катары сыйлап, ошо өзү таразалап, бышырат экен да. Бул жөн гана сыноо деп кабыл алыш керек. Ар бир жан дүйнөдө салтанат курган бул Салтанат телеканалы жана эгоист берүүсү. Бүгүн дагы бир өзгөчө дүйнөнү ачып берип, өзгөчө дүйнөгө сүңгүп кирүү программасы, өзгөчө бир чыгарылыш болот деген шеримдемин. Анткени кызыктуу мейманым бар, кылгыякчы Залина Касымова. Саламатсызбы, Залина? Саламатсыңарбы? Жакшы турасызбы? Жакшы, рахмат. Келип бергениңиз үчүн абдан терең ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат, мен да абдан кубанычтамын. Бул жерде жүз көрүшүп жатканыбызга. Баягы кылгыякты ойнош оңой олтоңго турбаган нерсе. Анын ар бир нотасын табышың керек. Туура. Ошондой эле жан дүйнөнүн дагы ноталарын тапкан кандайсыз? Чынында кыякчы болуш бул оңой иш эмес. Негизи эле чыгармачыл инсан болуш оңой иш эмес го дейм. Себеби баары тең айта берет, чыгармачыл инсансыңар, силер чыгасыңар, ырдайсыңар, жашооңор керемет. Чыгасыңар сахнага 3 мүнөт ойноп коюңар, кеттиңер болду депчи. Жыргап эле силердики гүлүп, жайнап эле жүрөсүңөр депчи. Ал берки сахнадагы жүзүбүз болуш керек. Ал эми жөнөкөй күнүмдүк жашоодо биз кадимкидей эле адамбыз, баарыбыз тең эле окшошпуз. Анан баардык адамдар сыяктуу эле көр тирилик менен, тиричилик менен эле алышып, күндөн күнгө ушундай күндөр өтө берет дегендей. Сиз кылгыякчы болуш үчүн канча жылыңызды каржадыңыз? Кылгыякчы болуш үчүн мен 9 жашыман баштап окудум. Мукаш Абдраев атындагы Атайын музыкалык мектепте. Ошол жерге атам өзү жетелеп барып, мени тапшырткан. Мага чейин үйдөн атам өзү комузда да чертет да. Анан ошо атамдан комуз үйрөнүп, музыкага болгон кызыгуум мен ойлойм үйдөн эле башталган да биздечи. Кичинекей чакта 5-6 чагымда эле ошондо комуз кармап чертип, кыякты болгон укчум радиолордон. 9 жашыман баштап ушул кылгыяк бөлүмүн тандап алып, ошо менен бүгүнкү күнгө чейин үйрөнүп келатам десем болот. Кийин мындай кылгыякты тандаганыңызга өкүнгөн жоксузбу? Бул инструментти, бул аспапты ойну баягы үйрөнсөм болмок экен деген ойлор келген жокпу? Албетте кыйынчылыктар болот да жолдочу. Бүт эле алып эле ойноп эле жыргап кетпейсиң да. Кыйынчылыгы болот, кагыласың, согуласың, ар кандай кароо сынактарга катышасың, бирөөсүндө аласың, бирөөсүндө жеңилейсиң дегендей. Анан албетте болот, кыйналган учур болот, бирок мен бүгүнкү күнү өкүнбөймүн. Бул кесипти тандап алганым себеби азыр башка кесиптин ээлери көп, кыякчылар аз. Чынындачы. Кыякчылар аз, анан мен ойлойм бул кылгыяк өзү бир оор аспаптардын, бир сырдуу аспаптардын катарына кирет. Анан ошол аспаптын тилин таап, ошону алып кетүү дагы бул оңой иш эмес да. Анан бир чети мен сүйүнгөнүм ошол оңой эмес аспапты тандап, бүгүнкү күнү ошол аспапты түшүнүүгө аракет кылып келатканым, бул дагы чоң бир эрдик болуш керек да. Анан тескерисинче мен кубанам, себеби баарын окшош эмес. Мисалы үчүн башка бир аспаптарды деле алсак, башка кесипти алсак деле абдан көп да. Анан кыякчылар саналуу эле. Анан ойлойм мен бул деле Кудайдан берилген, балким мен үчүн бир мындай кандай десем, бир тапшырмасы деп коебузбу, жашоодо болгончу. Ошону алып кете ала турган кишиге берсе керек, мен ушинтип кээде ойлоп коем да. Чынында оор, бирок ошол оорчулукту жеңе билиш керек. Дарагырын саундтрегинде ойноп турсуз, бир башкача музыка экен да. Бир дүйнө башка дүйнөгө сүңгүп кете турчу музыка экен, оор музыка экен, оңой эмес экен. Аны жасаш кыйын болсо керек, Албетте, кандай гана чыгарма болбосун. Кимдин чыгармасы? Бул Жолдош Апасовдун чыгармасы. Бул чыгарманын
чыкканына мындан бир 2 жыл мурун чыкканда ошол Жолдош байке болуп иштешип, Жолдош байкеге баягы өзүмдүн оюмду айтып, мен ушул сыяктуу бир чыгарма окугум келип атат депчи, баягы оюңду айтасың да. Мисалы үчүн кээ бирөө айтат баягы шаңдуу деп, кээ бирөө дагы ар ким өзүнүн бир талабын айтат да. Анан мен мындай примерно түшүндүрүп бергем. Анан Жолдош байке баягы ушундай жакшы сонун чыгарма жазып берди да. Мен да биринчи угуп алып, чынында абдан оор чыгарма. Баягы уккан кишиге дагы оор, бирок ошол эле учурда мындай бир духту көтөрө турган, бир патриоттук сезимди, кыргыздын бир көчмөн эл экенин бир баса белгилей турган бир чыгармалардын бири болду десем болот да. Анан чынында учурдан пайдаланып бир азчылыкты айтып кетемин. Мага өзүмө көңүлүмө да толду да. Анан дагы кошумча мындай анча-мынча болгон, кээ бир жерин кошуп, кээ бир жерин дагы кылып. Анан чынында абдан жагат ошол чыгарма, мага өзүмө да жакты. Уккан кишилерге дагы ошо Даракыры кино дастанына дагы тандап алышты. Саундтрек катарычы, саундтрек кылып. Андан тышкары быйыл көчмөндөргө дагы ошол чыгарма менен чыктым. Ошол чыгарманы тандап алышты. Мындайча айтканда, мен ойлойм, бул өтө жеңил желпи күүлөр болот эмеспи? Андай күүнүн катарына кирбейт. Бул тескерисинче бир духту, кыргыздын бир рухун көтөрө турган чыгармалардын катарына кирет деп айта алам да. Бир чыгарманы жүрөктөн чыгарып, башка жүрөккө салып бериш үчүн ушунчалык бир дүйнөңүз кенен болуш керек, сезимтал болушуңуз керек. Албетте. Сезимталсызбы? Абдан. Абдан. Сизди оңой таарынтса болобу? Негизи эле менин оюмча, чыгармачыл инсандардын көбү эле сезимтал болот болуш керек. Бул менин жеке көз карашым. Себеби өзүмөн уламам, ошентип ойлойм да. Анткени чынында кандай гана өзгөчө музыканттар дейбизби, билбейм. Мисалы, мурун өзгөчө ушундай болчумун да, мынтип карап, башкача көз караш менен карап койсо эле таарынып калчумун кээдечи. Кээде бир башкача мындай бир кыймыл аракет болсо эле, мага ошол нерсе деле катуу тийип, ошол мени таарынтып коюшу мүмкүн болчу да. Анан бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр быштык окшойт. Быштыңызбы? Бышып келатабыз. Такыр быштым деп айта албайм. Бирок мурункуга салыштырмалуу 5 жыл дейбизби, 10 жыл дейбизби, ошого салыштырмалуу мурункуга. Салыштырмалуу бышып, жашоо өзү таразалап, бышырат экен да. Канчалык ойлойм, назик болуп, канчалык таза болгон сайын ошончолук кишиге дагы оор сыноо береби, айтор. Жашоо өзү эле баягы мынтип тегирменинес. Ошондой болуп туруп анан мынтип бышырып коет экен кишиничи. Анан бирок баягы музыкага албетте жан дүйнөң ошончолук ар бир эмелестеттиң, ал жерде канча деген нота, өзү болгон 7 нота. Негизидечи 7 нота бар да, бирок ошол 7 нотадан кандай гана сонун керемет музыкалар, кандай гана сонун ыргактар, оондор жаралат да. Анан анын баарына жөнүнө жарала бербесе керек, ошол аткаруучуга деле ошонун баарын сезип, ошонун баарын жан дүйнөңөн чыгарып, өткөрүп, анан кийин анан күүгө тартып, анан чыкса керек экен. Бул ойлойм, жөн эле кишинин колунан чыгармачыл инсандар баары башкачараак болот да. Ошонун баарын сезип, өтө эле сезимтал болот деп ойлойм. Кызыңызды дагы ошол музыка жаатына аралаштырып аткан экенсиз. Ал өзүнүн тандоосу болдубу же сиз көмөк көрсөттүңүзбү? Анын кандай десем кызымдын жан дүйнөсү эки чыгармачыл инсандан жаралган наристе бала. Кааласаң, каалабасаң тартат экен. Ген ошого тартат экен да. Анан үйдөн баягы ырдайт, ойнойт, пианино бар, пианинонун баары ойноп калат. Мен кыяк тартсам кыягымды талашат, ырдайт, бир нерселерди кыңылдап, анан бир акын болуп да, бир сөздөрдү ойлоп таап, оондорду ойлоп таап, ырдап келгиле. Апа, мону уксаңыз, мен жаңы ыр чыгардым. Же апа, деп ушундай болчу да, дайыма басса турса ырдап.
Анан кийин ошондон улам бергенге мен туура көрдүм да, себеби дагы кээ бир эжелердин айткандары бар, эсимде калды. Мен 1-класстан берген жокмун да музыкалык мектепкечи. Анан ошондо бир эже жолугуп алып абдан урушту эле мени. Эмне себептен сен баягы бул бала өзү баскан турганы бүт бары музыка, жан дүйнөсү музыканан сен ошону музыкант кылбай баягы ошол музыка чөйрөсүнө бербей, бул сен өтө чоң катаң дегендей кылып айтты да, себеби бул өзү эле эки мындай чыгармачыл инсандан жаралган бала, бул өзү эле болгон жан дүйнөсү музыка. Анан сен аны беришиң керек деп ушундай бир жакшы оюн айтканда, ошондон улам баягы кызым да окуйм деп туруп алды. Мен апа окугум келет, мен чоңойгондо музыкант болом, мен ырчы болом депчи ушинтип берет да. Анан ошондон улам баягы 2-класстан баштап анан музыка мектебине дагы кошумча бердим да. Анан албетте ал жагын ойлонбой койбойм. Анткени чыгармачыл жол бул өтө оңой жол эмес. Өзүңүз деле билесиз, оңой жол эмес. Анан өзгөчө кыз кишиге анан аяйм да, кызымдычы аяп, эрте эле музыкант болуш үчүн, мисалы үчүн чоңоюп бир 11-де бүтүп барып, студент болуп окусаң болбойт да. Музыкант болуш үчүн 7 жашыңан бери тарбияланыш керек да. Анан көрөсүң түйшүгүн, тиги мектептен, 2 мектепте окуйт да, ошондо бир мектептен алып чыгып, экинчи мектебине алып барам, ал жактан музыка сабактарын өтөт кадимкидей. Анан ал жактан экзамен берет, эки жактан тең экзамен берет да, ошондочу анан байкушта аяп, быйыл дагы бир топ жайы менен ойлонуп, кечээ эле барып сабагына, кызым окуйсуңбу, кыйналбайсыңбы десем, мынтип ойлонуп турат да, бирок көрөсүң да балаңдын канчалык музыкага шыктуу экенин, жөндөмдүүлүгүнчү көрүп, анан кайра ойлоп коем, кийин мен күнөөлөп калбайын, баягы бербей коюп, окутпай коюп, эми азыр колдон келишинче, алымдан келишинче баягы алып барып ташып окутканга аракет кылам, анан кийин буюрса өзү тандап алат деп ойлойм да. Уулуңузчу ал кандай? Уулум деле жакын, эми бирок азыр ал кичирээк да, кичирээктик кылат. 5-ке чыгабыз, буюрса 5-ке чыга элек. Анан азырынча эрте, буюрса 1-2 жылдан кийин да билинет болуш керек, бирок негизи эле жакын да, ал дагы музыкага абдан жакын. Кошо ырдап, кошо темир комузду ойносом, темир комуз ага өзүнчө белек кылгам. Анысын алып мындай кагып калат, ойноп. Анан буюрса көрө жатабыз, эми ага эртерээк кичине азыр. Жакында эле ырдап чыгыптырсыз. Анан абдан сонун болуптур, балаңызга болгон өзгөчө сүйүүңүздү, мээримиңизди ошолордон төгө алыптырсыз. Ыр жаатына кантип келип калдыңыз? Кичинекей кезиңизде эле негизи каалаган нерсеңиз окшойт, э? Рахмат. Эми кичинекей кезден мен айтып калбадымбы, Мукаш Абдраев атында атайын музыкалык мектепте окудум. Ал жерде хор дагы сабагы бар болчу, хордон. Кааласаң барып ошол жерде ырдачубуз да. Анан бирок ырчы болом деген менде эч кандай оюмда жок болчу чынында. Кичинекей кезименчи үйдөн ырдап калчубуз. Коноктор келгенде ата-энем келип, ырдагыла деп мени сиңдимди экөөбүздү коштуруп ырдатчы, ошол жерден аспаптарды ойночубуз, концерт койчубуз да, мындайча айтканда. Анан ырдайм деп баягы жан дүйнөмдөгү эмнегедир акыркы 1-2-3 жылдын аралыгында гана ушундай бир нерсе пайда болду да, жүрөгүмдөчү. Ырдагым келип, ошол ичимдеги бир мындай бир нерсе турган нерсени ошону ыр аркылуу да чыгарым келди. Балдарга болгон сүйүүнү, мээримди ыр аркылуу дагы бергим келди да. Мисалы, ырдагым келди, анан ошо ырдаардын алдында көп ойлондум, кайсы темага токтолсом депчи. Анан эң мага жакыны ошо балага ошо тартты да, жан дүйнөмчү, балага арналган. Ошол мен өзүмдүн балдарыма болгон мээримди, сүйүүнү ошол ыр аркылуу ошо жан дүйнөмдө да бир кандайдыр бир нерсе болду да, ичимдечи. Ошол ыр аркылуу бергим келди. Негизи эле интервьюңузда бир окуганда болгон бугумдун баарын ушу музыкадан чыгарам деген нерсеңиз бар экен да. Көп бук толобу? Эми бук албетте бук толот. Эми көппү азбы айта албайм. Ал ошол учурга байланыштуу болуш керек. Учурга, шартка, кырдаалга десе, жашоодогу болгон бир өзгөрүүлөргө байланыштуу болуш керек.
Анан бирок чыгармачыл инсандын ичинде менимче бир бук болот болуш керек дайыма элечи, бук толуп, анан ал нерсе балким чыгармага чыгышы мүмкүн, бир чыгарма күү аркылуу чыгышы мүмкүн, күү жаралышы мүмкүн, болбосо билбейм, ар ким ар кандай чыгарат болуш керек. Кээ бирөө барып кыйкырып, мисалы үчүн бар го ушундай угуп калам да, жаратылышка чыгып, кыйкырып, же болбосо бир жыргап, же бийлеп, ар ким ар кандай чыгарат да. Анан мага эң жакын эле ошол кыяк аркылуу чыгарам. Же болбосо акыркы учурда баягы ырдап, ушундай кадимкидей жеңилдеп калам да чынында. Өзгөчө машинада кетип баратып, өзүң жалгыз айдап баратып, анан ырдаган аябай жагат да. Кадимкидей жеңилдеп калам да, кадимкидей жеңилдеп, мындай бошоп өзүнчө жыргапчы. Өзүн элестетип кеттим. Аябай мээли ырдаган светофорго токтосоңчу, элдин баары мындай мынтип карап калса, жаксыңар деп кыйкырып койсоң го. Же светофорго келатканда ошо мындай бар да, жакындап келаткан тип созолонуп каласың да. Анан мен көбүнчө терезени түшүрүп алып деле кыйкырбайсың. Ар кандай. Бирок кондиционер деген нерсе бар. Аны кийгизип алып, шашпай кетип баратып, мынтип ырдап, негизи жагат да. Өзгөчө алыс жолго жүргөндө, баягы жан дүйнөгө жаккан ырларды коюп, ошону ырдап, кыңылдап. Үйдө болсо кыяк тартам. Кыяк тартып, ар кандай учурда негизи ошо ойлойм, букту музыка менен эле чыгарат окшоймун. Бул жалгыздык сизге эмнени үйрөттү? Канча жыл болду өзүңүз жалгыз жашап атканыңызга? Жалгыздык, мен жалгыз эмесмин дейм. Жок, балдарым бар да. Батимем бар, балдарым бар, суугундарым. Анан өзүмдү мындай андай деле жалгыз сезген жокмун чынында. Албетте жан дүйнөң дагы жалгызсырайт. Аял заты болгондон кийин баягы бир топ эле кыйынчылык болот экен. Өзгөчө азыр көп эле убакыт өттү андан бери. 3 жыл болду? Жок, андан ашты. 4 жыл, 5 жыл болуп калды. Андан бери мынтип ойлоп көрсөң, убакыт өтө берет экен да. Билинбей эле өтө берет экен. Кантип өткөнүн өзүң деле билбей калат экенсиң. Баягы учурунда кыйналып, канча бир стресс болуп, ушунча ыйлап, бир мындай андан ары кандай жашоо болот деп элестете албай, мисалычы, андай нерсенин баары кала берет экен. Болгону менин оюмча аял киши, негизи эле мен ойлойм да, аял киши негизи күчтүү болот экен. Мисалы үчүн, көп эле аял кишилерди көрүп жүрөбүз дегендейчи. Кандай гана кыйынчылык болбосун, мындай белди бекем бууп, андан ары баягы жашоону улантып кетиш керек экен да. Анан үстүнө мисалы балдарың бар, балдарыңды көрүп, көп аларга баягы алаксып, андан аркы жашоону улап, кыйынчылыктар боло берет экен чынында, бирок ошону жеңе билиш ар бир адамдын өзүнүн колунда, өзүнүн эрки деп эсептейм. Мындай жалгыз калганда элдин дагы мамилеси бир башкача боло түшөт экен да. Эркектердики башкача, айымдардыкы башкача. Айымдар көбүнчө мындай кызгануу менен карап, өзүнүн эркегин коруганга аракет кылып баштайт экен. Сени кагып силкип, балким туура эмес мамилелерди көп байкап калат экенсиң. Эркектер тарабынан көз арткандар көп болот экен. Ошол нерсени мактап өттүңүзбү? Башында албетте болот экен андай нерсе. Бирок мен башында кандай десем, ар кандай сөздөр боло берет, мисалы үчүн көчөдө кетип баратып деле сурагандар болот да. Эмне болду деп? Ушу, эмне болдуңар? Чын элеби депчи. Анан биз башында эмнегедир билбейм, мындай жашырып, ушинткенге аракет кылдым да. Мисалы, акыркы 1-2 жылдын ичинде эле ачыкка чыктык окшойт. Ага чейинки учурда мындай жашынып, көп элге чыккым келбей, бирөө сурап койсо эле көзүм жашылданып кетип, ошентип жүрдүм да. Анан бирөө жакшы көрүп сүйлөйт, бирөө болсо атайын эле. Мисалы үчүн биздин эле чөйрөдөн,
биздин чөйрөдөн эле бир коллегаларың келип калып эле боор орумуш болуп туруп, анан атайын ошол жараңак тийме эле окумуш басат да, байкушум деп туруп ар жагын жайлайт экен да. Анан чынында башында мен үчүн мага абдан катуу тийчү. Катуу тийип, ар бир сөздү ушундай көңүлүмө жакын алып, көздөрүм жашылданып, эми көрсөтчү эмесмин, бирок мынтип көзүң жашылданбаса да ичиң тим эле ушундай бир жүрөгүң ыйлап дегендейчи. Анан бирок бара убакыт өзү бышырып, өзү мындай билип калат экенсиң. Ким кандай мааниде сүйлөп жатат, ким чын жүрөгү менен жакшы кеңешин айтып жатат, ким чын эле атайын сага тескерисинче ошол сен мисалы кыйналсаң ал киши рахат алат да. Андайдан дагы билип, ошого жараша мамиле кылганга дагы мен үйрөндүм да, негизичи. Анан негизи кыйын эле, бирок ошону жеңе билиш керек го. Кечирдиңизби? Кечирдим. Унутуш кыйын экен. Унутуш кыйын албетте. Бирок баягы мен ал учурда мындай болду да, биз жаңы төрөп, ошол учурда таарынышып жүрдүк. Анан мен үйдө отуруп калдым. Үйдө отуруп көп киши менен аралашпай, сүйлөшкүм келбей, бир жактарга деле чакырса барбай, эч жаккачы. Бала бүт болгон баягы ичимдеги мындай бир кыйынчылык, бир кандайдыр бир сезимдин баарын тең ошо балага арнадым да. Бала менен отуруп, ошол менен бала мени дарылады деп ойлойм да. Ошол учурдачы баягы болгон мээримиңди, сүйүүңдү балага берип, ошо менен мен бир топ алаксыдым чынында. Анан албетте башында таарынасың, таарынасың, ыйлайсың, ичиң бук болот, мындай кыйналасың. Бирок анын баардыгы ойлоп көрсөм, көп китеп окудум ошол учурда. Ар кандай эми жөн эле китеп дей бербестен баягы өзүңдү өзүң тарбиялаган бир китептерди окудум да. Анан эми андан бери бир топ убакыт өттү, бирок кечирүүнү үйрөндүм. Кечириш керек экен, өзүң баягы ичиңдеги болгон таарынычты, эми кечирүү деп деле айта албайм, болгон бир таарыныч болобу, кечирүү, ошонун баарын тең деп алып салганга аракет кылыш керек экен да. Ошонун баарын алып мынтип таштасаң, кадимкидей бир жүктү таштагандай болуп, жеңил сезип өзүңдү. Ал кишини бир учурда болгондо, ачык эле айта берейин, мисалы үчүн машинада кетип баратып, радио коесуң, анан ырлар болуп калса бир учурда уккуң келбей, ал эмнеден ал жаман көрүүдөн эмес, болгону бир таарыныч, жакшы жаманбы экөөбүз жакшы жашадык. Мен баягы өкүнбөйм да. Анан бир таарыныч калат да баары бир делечи. Баягы күйөөң катары таарыныч болот. Ошол таарынычты деле мынтип алып таштап койсоң, ошондо жашоо андан ары өзүнүн нугуна түшүп, кандайдыр мындай жеңил болуп калат экен да жашоогочу. Анан мен ошону үйрөндүм. Тескерисинче ошол таарынычты алып салгандан кечирип, баарын тең унутуп, ошондон кийин баягы радиодон ыры кетсе кайра жакшы көрүп угуп, чогурдап. Ошондой да. Мисалы менде диск бар, экөөбүздүн чогуу чыгарылган дискибиз бар, ал азыркы күнгө чейин машинамда турат. Мен аны баягы чыгармачыл инсан катары сыйлайм, баалаймын. Аны баягы балдарымдын атасы катары сыйлайм. Кээде коюп угам. Менин мисалы үчүн анын репертуарында мен жакшы көргөн ырлар бар, аларды кээде коюп угам. Мисалы үчүнчү ошондой да. Анан эгерде баягы кечирбей, бир таарынып, ичиңде бир нерсе кала берет го, ошол нерсени эгер мен алып таштабаганда, мен ойлойм, бүгүнкү күнгө чейин баягы көргөн жерден мынтип жаман көрүп өтүп, мисалы үчүнчү деп, балким ошондой болот беле деп ойлоп калдым да. Бирок ошону кечиргенге, ошонун баарын унутканга, өзүңдү өзүң баягы андан ары жашоо улана берет дегенге эң негизгиси баягы акыл эсти ошого программалаш керек экен да. Туура программа тандап алып, ошо менен жашасаң, анан жашоо өзү менен өзү кете берет экен. Анан мындай экөөңүн артист, экөөңүн чыгармачыл адам болсоңор,
дайым эле концерттерден чогуу болуп каласыңар да. Өзгөчө жаңы кайрылыш жолго түшүп атканда экөөңөр мындай бириңердин ууда бириңер чыгып калса ичиңен болушуп, балким азыр тил табышып калат, балким баары жакшы болуп кетет деген мындай ичиңде болушуу болот да дайымачы. Ал учурда кандай болду? Кандай болду? Кыйын эле болду. Кыйын эле болду себеби мен бирок айтып калбадымбы, ошол учурда баягы декретте отуруп калдым, анан бир топко чейин ишке чыккан жокмун чынында. Эмне себептен? Себеби экөөбүз бир жерде иштейбиз. Экөөбүз тең филармонияда иштейбиз. Анан концерттер чогуу болот. Чогуу экөөбүз уда чыкпасак дагы бир концертте чогуу болуп калышыбыз мүмкүн. Бир жерде баягы бир коридордон өтөбүз дегендейчи. Анан ошол себептен дагы бир топко чыккым келген жок да. Анткени мындай өзүмдү өзүм кыйнагым келген жок да. Анткени көргөн сайын мындай айтыш кыйын да. Ошол баягы мурункуларды эстеп, кайра көзгө жаш алып, жараң козголуп, жаралам козголуп, анан ошол себептен көпкө чыкпаганга аракет кылдым өзүмдү. Үйдөн бала менен алаксытып, бала менен отурдум десем болот да. Анан бирок бала менен да такыр отуруп алган жок. Мен мындай иш-чараларга, чакырган жактарга барып, той топурларга барып, мындай экөөбүз жолукпагандай кылып, ошондой башында ошондой болду. Качып да, мындайча айтканда баягы жолугушуудан качып. Бирок сүйлөшүп турчубуз. Экөөбүз азыркыга чейин эле сүйлөшүп турабыз. Мисалы үчүн мен айта албайм. Экөөбүз эки башка жолго түштүк, бирок бүгүнкү күнү мындай жүз карашпайбыз деп айта албайм да. Мен ал нерсеге туура кабыл алганга аракет кылдым. Бизде баягы менталитетибиз боюнча көнүп калганбыз да. Ажырашып кетсе эле экөө урушуп кетет, анан кийин бир жаман жактарын ачып чыгып эле бирин каралап, жамандап, тим эле ошол аркылуу пиар кылгандар да бар, мисалы үчүнчү. Анан мен ал нерсеге такыр тескери, терс көз караштамын. Демек бул менин оюм баягы. Демек бул жашоо. Демек Кудай бизге ушундай буйруганда, демек ошону биз туура кабыл алышыбыз керек. Бул сыноо депчи. Өзүмдү ошондой тарбиялап, бүгүнкү күнү көрүшөбүз, жолугушабыз, балдарды бир жака чогуу алып барып ойнотобуз. Кадимкидей эле, мисалы үчүн, Европада деле ошондой турабы. Үйлөнөт, ажырашып кетиши мүмкүн. Бирок сый бойдон калыш керек деп эсептейм да. Анткени бала чака деле бул жерде күнөөлүү эмес. Анан кийин экөөң эки жакта ызылдашып, анан кийин болгон майда чүйдө бир нерсенин баарын ачып, үй бүлөдө ар кандай нерсе болот. Анан ошонун баарын тең ачыкка чыгарып, анан өзүң кошо баягы авторитетин кошо жоготуп, мисалы үчүн аныкын дагы жоготуп, анан сеники дагы бир жери чыгат. Анан антирбей эле баягы сый болуш керек деп ойлойм да. Кийин эле мисалы үчүн бул нерсе өтөт. Баягы учурунда таарынышкан учурда баягы эмоцияга алдырып ийбеш керек деп эсептейм да. Анан мен ойлойм, биз эмоцияга алдырган жокпуз да учурунда. Баягы сыр бойдон катып ийдеп, ошол бойдон сый мамилени сактай алдык деп мен эсептейм да. Мындай балдарга анда санда келет деген дагы интервьюңузду окуп калдым. Өз тең эле баягы иштеп жүрөбүз, баягы мен деле гастролдоп кетем, ал деле гастролдоп, концерттен колдору бошобойт. Анан бирок шартына жараша убакыт жарым жылда бердим. Жок, жарым жылда бермесин, баягы өзүнүн көңүлүнө жараша, сагынычына жараша алып турат. Мен бүгүнкү күнгө чейин берем. Бербей коюп, катыштырбай коюп, андай деле ата-энелерди көрүп жүрөм. Өзгөчө энеде болсо, ошондой кээ бир энелер ошондой каршы болот да. Такыр катыштырбай коет, же такыр сүйлөштүрбөй коет. Мен андай нерсеге мен дагы каршымын. Ал атасы катышсын. Болгону ошо атасы качан сураган учурда, кээде балдар өзү сагынган учурда алып кетип турат.
Ал адамдын мындай жеке жашоосуна мындай кызыккан жоксузбу? Үйлөндү, бала чакалуу болду. Кызганыч болгон жокпу? Анткени бир билем да, жаңы үйлөнүп, жаңы жашап атканда мен силерден экөөңөрдөн интервью алганда чет өлкөлүк бир программа үчүн абдан бири-бириңерге болгон кызганычты байкагам да. Буш кызганыч ортодо турганын байкагам. Анан ошондон улам. Кызганыч болот да. Кантсе дагы экөөбүз 5 жылда жашадык да. Анан 5 жылда көнүп каласың. Астын экөөбүз туруп эле баягы көчөдөн таанышып калып үйлөнүп калган эмеспиз да. Экөөбүз сүйлөшүп, артымдан баягы чуркап, кыз жигит болуп, 2 жылдай сүйлөштүк, ошентип анан үйлөнүп, баягы ортобузда мен ойлойм, сүйүү бар деп ойлойм да. Мурун болгон, азыр деле ошол нерсе жеке менин ары жагында жүрөгүмдүн бир түпкүрүндө бар да. Ошол нерсени мен сактап калганга аракет кылдым да, баягы балдарымдын атасы катары да. Анан кызганыч албетте болот. Бирок ошол эле учурда баягы кызганып, анан жөн эле өзүңдү кыйнай бергенде эмне? Өзүңдү кыйнабаш керек да. Болгону кое бериш керек. Ал дагы мен мындай Кудайдын буйругу катары эле кабыл алам. Ошол себептен ар бир нерсеге баягы туура көз караш менен караганга аракет кылам. Баягы айтып өткен, бир каалга жабылбайын, экинчи эшик ачылбайт депчи. Анан ушул жаатта биротоло жабылдым деп ишенимди айта аласызбы? Экинчи адамга ачылдыбы жүрөк? Өтө оор суроо менин оюмча. Себеби акыркы учурда мындай аракет кылып жатам да. Жапканга баягы ошол сезимди, баягы экөөбүз жашаган учурдагы сезимди сактап калып, ошол бойдон калтырганга, ошол эле учурда ошол нерсеге чекит койгонго өзүм акыркы учурда баягы кааласаң аракет кылыш керек экен да. Анткени чынында анткени баягы өзүңдү ошол нерсени эле багып, ошол нерсени ойлонуп жүрсөң, ошончолук өзүңдү жей берет экенсиң да. Анан бул эң биринчиден ден соолукка зыян. Экинчиден жашоого болгон стимул бул балким мындай жоктой сезилет да. Анткени улам ойлоп алып, мисалы үчүн каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ал бир күн үйлөнөт. Анан ошол нерсеге мен азыр өзүмдү баягы даярдап, моралдык жактан албетте кыйын болот да. Анткени баягы жаш кезде баары кандай гана сонун таза сезимдер болгон да, анан кыйын болот. Бирок ошентсе дагы бул нерсеге чекит коюш керек экен да. Анткени дайыма эле ойлонуп, өзүңдү кыйнай бергенде өтө кыйын да, чынында. Айтып коюш оңой эле, бирок ар бир баягы көргөн сайын ичиң мындай баягы бир жаратың кайра эле ачылып, баягы жарат тырмагандай эле болуп бир нерсе боло берет экен. Ошол себептен өзүңдү моралдык жактан да, баардык жактан ошого тарбиялаш керек экен да. Ошол себептен мен мисалы аны такыр ал эшикти жаап туруп мен башка эшикке ачылам деп айта албайм да. Бул ойлойм баягы убакыт өзү таразалап, өзү убакыт сааты балким келгенде ошондой болушу мүмкүн да. Бирок азыркы учурда мен болгону ошол нерсеге аракет кылып жатам. Өзүңдү өзүң кандай гана инсан болбосун, өзүн эң биринчи тарбиялаш керек да. Өзүнө баягы программа деп айтып калбадымбы жаначы? Өзүңө бир туура программаны тандап алып, ошол менен жашаганга аракет кылыш керек экен да. Ал эми
өзүңдү кыйнап, анан мен сүйөм, анан кийин дагы деп өзүңдү өзүң кыйнай берсең, ошончолук бир жан дүйнөң дагы жанчыла берет, ошончолук кыйнала берет экенсиң да, мындайча айтканда. Ошол себептен ошол экөөбүздүн ортобузда сый бар болчу, ошол сый бойдон калтырып, сүйүүбүз бар болчу, ошол бойдон калтырып, мисалы мен аны көргөндө азыр баягы өзүмдүн бир жакшы көргөн адам катары деп эстеп калгым келет да. Кандай гана кыйын болбосо да мен сизди абдан түшүнүп атам. Оңой нерсе эмес. Бирок ошонун баарын билгизбей, дайыма бир калыпта жүргөнүңүз, анан өзүңүздүн үстүңүздөн иштегениңиз мага абдан жагат. Рахмат. Анан дайыма бир чыгармачылык жактан жаңылануунун, изденүүнүн үстүндө оюңузду, көңүлүңүздү, максатыңызды чыгармачылыкка, балдарыңызга бурганыңыз бул өзгөчө. Анын баары сырттан караган кишиге баамдалып, байкалып атат. Рахмат. Баягы аял киши башка жүрсө байтал жорго деген сыңары. Бул жашоодо ар кандай кыйынчылык боло берет экен. Эң негизгиси мен азыр ойлойм да, ден соолук жактан сынабасын. Мен ошол ата-энем, бир туугандарым, балдарым, ошо ден соолук жактан сыноо бербесин дейм да. Эң негизгиси ошол. Анан мен ошо бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр дейм. Кудайга шүгүр деп жашайм да. Ошол себептен ойлоймун, жашоо баары улана берет экен да. Анан эгер жогоруда айттым го, оюңду баягы бир кишиге байлап, анан ошону ойлоп, кыйналып берсең, анда бияктагы күнүмдүк көртүрлүктөн алаксып калат болушуң керек. Өзүң ичиң эле өзүнчө эле бир кайнап эле бир нерсе боло берет да. Өзүңдү өзүң жеп эле, ал ошол өзүңдү өзүң жегенден ар кандай оорулар пайда болушу мүмкүн. Кудай сактасын. Бүгүнкү күнү баягы аман сообуз баарыбыз, менин жакындарым, ошол эле балдарымды көрүп мен түздөнөм. Баягы жашоого болгон көз карашым, жашоого болгон оюм ошол балдарым менен уланат десем болот да. Кудайга шүгүр дейм. Себеби ушундай жакшынакай балдарым бар. Балдарымдын атасы деле аман эсен, аман болсун. Эң негизгиси баягы сый болуш керек. Анан албетте өзүңдүн чыгармачылыгың менен алаксыш керек да. Ошол чыгармачылык, бала чака менен болуп эле анан кыйынчылыктарды, анча кыйынчылыктарга деле мындай көз жумуш керек экен да. Негизичи бул эми айтып коюш оңой бүгүнкү күнүчү, бирок ушул нерсеге дагы баягы убакыт өзү баягы алып келет экен. Бирок учурунда баягы сыноого сынбаш керек экен да. Эң негизгиси ошол. Мисалы үчүн канча деген аял затын деле көрүп жүрөбүз, болбосо эркек кишилер деле канча деген сынып калышы мүмкүн да, жашоо өзү сындырып коюшу мүмкүн. Бирок эң негизгиси баягы ден соолук жактан эле сындырбасын. Ал эми мындай анча сыноолорго менин оюмча чыдаса болот да. Мындай колуңузду сурап, Залина, сени жакшы көрөм, турмуш кур менен дегендер болуп жатабы? Жана балдарыңыз ага кандай көз карашта туурабы? Эми андайлар деле өзүңүзгө деле болсо керек. Бойдок жүргөндөн кийин ар кандай сынап айтат, кээ бирөө атайын бир нерсени текшерип айтат, кээ бирөө атайын текшерип тийишет, кээ бир ошол эле бир коллегаң, болбосо ошол эле бир досуң, же болбосо ошол эле күйөөңдүн досу деле тийишип калышы мүмкүн экен да. Анан эми анын баарын тең баягы мурун аябай бир аруу бир ой менен жүргөн болсоң, азыр баарын тең баамдап калат экенсиң. Ким кандай ой менен айтып атат, ким жакшы ой, кээ бирөө жөн эле сынап, кээ бирөө эми андайлар боло берет экен чынындачы. Анан бирок ошонун баарын эле анан тигин ойлоп, анан муну ойлой бергенде болбойт да. Мен азыр андай жашоого чынында даяр эмесмин да. Анткени кандай макал бар эле, ысык сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет дегендейчи. Анын үстүнө эки балам менен мен кайра тескери корком да.
себеби турмушка чыгып алып анан кийин же балдарыңды ойлойсуңбу же жаңы турмушуңду ойлойсуңбу, анан ортодон дагы чайналып билбейм, эми балким ошондой бир аябай эле көңүлүмө толгон бир инсан чыгып калып, чынында баягы балдарыма бир ата болуп берем, өзүнүн атасындай боло турган бир инсанга көзүм жетип эле турмушка чыгып калбасам, негизи андай нерсеге мен корком да, ал нерседенчи. Себеби балдарымды мен өзүмдүн баягы өтө жан дүйнөмдүн бир бөлүгү катары көрөм. Анан алардын дагы кыйналып ошол ортодо чайналышын мен каалабайм. Мындай, келечекте кандай план коюп атасыз? Билишимче карьерага басым жасайсыз. Албетте. Кандай өзгөчөлүктөрдү күтсөк болот сизден? Келечекте иш менен эле, иштин үстүндө эле ошол нерсе менен алаксыш керек, ошол нерсеге болгон күч кубатымды ошол нерсеге жумшайм да, Кудай буйрса. Эми буга чейин деле жумшап келатам, мындан ары деле жумшай бермекчимин. Андан тышкары балдардын тарбиясына сөзсүз түрдө. Анткени балдардын окуусуна көңүл бурганга аракет кылам. Себеби иштеймде эле баягы өзүм гастролдоп тиги жака бул жака кетип калып, анан балдарды унутуп койгонго да мен такыр кошулбайм. Эми кээ бирөө бар го, баягы иштейм деп эле анан кийин балдарын таштап, мисалы Москвага кетип калат же дагы бир чет жака чыгып кетет. Ал нерсеге мен каршымын да. Баары эне болгондон кийин кандай болгон күндө дагы балдарга тарбияны өзүң беришиң керек да. Анткени ал балдардын келечеги сенин колуңда, келечекте алардан дагы жакшы инсан чыгыш керек деп мен эсептейм да. Ошого буюрса колумдан келишинче баягы күч кубатымды, аракетимди жумшайм. Андан тышкары ошо чыгармачылыктын үстүнөн эле иштей бермекчимин. Ошол жогоруда сүйлөшүп калдык го, ыр депчи. Ырга да кайрылсамбы деген дагы бир жаңы жакшы ыр жаздырдым, Кудай буйрса. Анан менен күтөбүз. Кайсы темага? Сүй темага. Жакшы көрүнүш. Сүй темасына кайрылдык. Эми сүй бул баягы чеги жок экен да, сүйүүнүнчү. Кандай гана учур болбосун, сүйүү деген тема бул эч качан актуалдуулуктан жоголбой турган тема да. Ошол себептен сүйүүгө кайрылдым. Анан эми Кудай буйрса угасыздар деп ишенем жакынкы күндөрү. Ошол абдан жакшы, абдан кубанычтамын. Анан бул темалардын баарын, өткөн кеткендердин баарын козгогонумдун себеби атайын жаратыңызды тырмагайын же көңүлүңүздү ортайын деген максатта эмес, бизди көрүп аткан көп аялдар бар. Ушул 2 ажырым жолго түшкөндөн кийин сынып турган аялдар бар, буулугуп турган аялдар бар, баягы көңүлү чөгүп турган аялдар бар. Мага абдан көп кыз келиндер жазышат да. Назиреже, ушул учурдан кантип чыгам, эмне кылам деп мындай алапайын таппай турган аялдар көп жазат. Андай аялдардын саны арбын экенин да билем. Ошон үчүн баягы сиздин оор кырдаалды жеңип жаңы жашоону баштай алганыңызга, кайратыңызга, күчүңүзгө, демиңизге сугартып, ушул нерседен келин кесектер, жалгыз калгандар үлгү алсын. Анан мындан ары дагы белдерин бекем буусун деген кыязда бир мотивациялык, бир жакшы маек болсун деген кыязда ушул теманы ачтым. Айып этпеңиз. Жок, мен деле жакшы эле туура эле түшүнөм. Сиз айтып калгандай, чынында баягы жаза беришет экен да, мага деле көп кайрылгандар болот. Баягы күнчөрөк жакында эле бир келин жазыптыр. 2 балам бар, мен абдан кыйналдым, мен эмне кыларымды билбейм, жашоодон мен уже мындай үмүтүм үзүлдү деп жазып ийиптир да. Анан мен абдан баягы эми учурунда кыйын эле, бирок өзүмдүн баягы болгон кеп кеңешимди бергенге аракет кылдым да. Баягы бир иш менен алектенип, ошо ишке алаксыш керек, балдарым үчүн жашаш керек деп жакшы кептеримди айтсам, рахмат деп аябай ыраазычылыгын айтты да эжемен.
оюмду өзгөрттүм эми депчи. Анан чынында мен айтар элем, бул ар бир кандай гана бизге сыноо болбосун, бул Кудайдан берген бизге сыноо катары кабыл алышыбыз керек да. Бул демек ошондой бизге атайын күчтүү инсандарга сыноо берип жатат да, аны туура кабыл алыш керек. Сыноо катары эле, мисалы үчүн бул сыноо бул дагы өтөт, бул күндө өтөт деп кабыл алыш керек да. Андан кийин ар бир аял заты бактылуу болууга тийиш. Үмүтүн үзбөш керек. Үмүтүн үзбөй, андан ары жашоого болгон көз карашын түздөп, андан ары улантыш керек да. Бул жөн гана сыноо деп кабыл алыш керек. Туура, сыноо адамды чыйралтат экен, күчтүү кылат экен, биз көрбөгөн бир эшиктерди ачып берет экен, калгаларды. Ушул жакка жүр дейт экен. Кээ бир сыноолор ушундай окумуштудай бир мугалим болот экен, тарбиячы болот экен. Кээ бир сыноолор кадимкидей биздин периштебиз дагы болот экен. Сонун жолдорду көрсөтүп берет экен. Ошондуктан бардык сыноолорго чыдайлы. Сиздин келип ушунчалык жан дүйнөңүздү ачып, мындай бардык сырыңызды берип, курбу катары, бир жакшы бир эже сиңди катары маектеш болуп бергениңизге абдан ыраазымын. Чакырганыбызды да четке какпай келип бергениңизге өзгөчө ыраазымын. Ылайым ушул балдарыңыз аман болсун, үй бүлөңүз тынч болсун. Чоң рахмат. Мен да абдан кубанычтамын. Баягы буга чейин чынында мындай эфирлерден бир топ качып келгем да. Канча деген журналисттер сурай берет, тиягынан чыгып чыгат, бул жагынан чыгып чыгат, анан балким мен азыр ошол нерсеге быштым болуш керек деп ойлойм да. Баягы ачылып, жогоруда айттым, таарынычты, болгон ичиңде болгон нерсенин баарын кой бергенге даяр болуп, айтып бергенге даяр болдум окшойт. Эми бирок эң негизгиси баягы кандай гана учур болбосун, бири-бириңди жаман көрбөш керек. Ошол жаман көрүү сезимден алыс болуш керек да. Анткени туура түшүнүш керек. Бир чети ар бир кылган иш, бүгүнкү күнү болуп жаткан иш, бүгүнкү күнү болуп жаткан сыноону туура кабыл алып, бул тескерисинче бизди өстүрүшү мүмкүн. Бул кандайдыр бир ийгиликке алып келиши мүмкүн. Бул нерсенин жакшы жагынан карашыбыз керек деп мен эсептейм да. Ошол себептен баарыңыздарга баягы колдон келсе ажырашпаганга аракет кылыш керек. Бирок эгерде ошондой болуп калдыбы, ошондой бир шарттар болуп калдыбы, демек ошол бойдон, сый бойдон сактап мамилени. Андан ары жашоого көз караш тоңдоп, бир кандайдыр бир андан ары уланат дегендейчи, жашоо улана берет экен. Болгону өзүңдү өзүң эң алгач өзүңдү ичиңден тарбиялаш керек. Анан жашоого таарынбаш керек, эч кимге таарынбаш керек. Бул демек ушундай буйрук, ушундай сыноо кабыл алыш керек. Анан ар бир аял заты бактылуу болууга татыктуу, өзүнүн бактысына ишениш керек. Кудай буйруган күнү, бир күнү болбосо бир күнү ар бир түндүн эртеси таң атат дегендей, жакшы нерседен жакшы нерседен үмүт үзбөш керек да. Сизге дагы баягы көңүлүңүздү көкөлөтө турчу, какыраган чөлүн гүлгө айландыра турчу, жаныңызга өбөк жүлөк боло турчу бир жакшы адамдарды тилейм. Тегерегиңизде досторуңуз болобу, тууган ушуктар болобу, жакшы жүрөгүңүздүн ээси болобу, айтор жакшы адамдар курчасын. Чоң рахмат. Бул сөзүңүзгө абдан кошулам да, себеби баягы ошондой бир сыноодон улам. Досторуң дагы таразаланат экен, досторуңдун дагы досу калат экен, арасынан досуңдун тескерисинче сага болгон бир терс кайра өзүңө душман болуп чыгышы мүмкүн экен да. Анткени сыноо деп калбадым, ар кандай сыноолор болду. Ошол эле досуң кайра бир сага орусча айтканда бир ловушка уюштурушу да мүмкүн экен. Кээ бир учурда биз экөөбүз таарынышып жүрсөк, экөөбүздү бир жерге чакырып, эки бөлөк бир тойго чакырып, эки бөлөк столго отургузуп, ушундай сынаган учурлар болот экен. Анан андай учурда биз баягы Аскот экөөбүздүн ынтымагыбыз жеңип кетти, экөөбүз байланышып, бир жерге мен барсам, ал бир жагына ал барат, ушундай сүйлөшүп,
баягы жолугудан качып, элдин көзүнөн, сөзүнөн качып, анан балким бүгүнкү күнү ошол себептен баягы сыйы сакталып калды болуш керек деп ойлойм. Анан чынында сиз айткандай баягы тегерек четте эң жакын чынында жан дүйнөсү менен жакшы көргөн адамдар курчаш керек экен да бизде. Ошо сизге да ошону каалайм. Рахмат. Акылмандыгыңыз үчүн рахмат. Биздин телегөрүүчүлөргө, далай кыз келиндерге жакшы үлгү болуп бере алдыңыз деген ишенимдемин. Өткөндө бир кат келди эле. Негизи эле мырзалардан ушундай маңыздагы каттар көп келет. Сиздер бой жылдыздар, мындай баланы жалгыз көтөрүп, баланы жалгыз тарбиялаганды айгайлап, желек кылып, аялдардын баарын ошо ажырашууга үгүттөп атасыздар, жалгыз жашоого жол көрсөтүп берип атасыздар. Анан кичине эле кыйынчылыктарга туруштук бере албай, мен деле ушинтип жашап кете алам деген нерсе болуп, ажырашкандар көп болуп атат деген сыяктуу кат мырзадан бир кат келди эле. Анан ошол мырзаларга негизи эле эркектерге айтарым, бирде аял жалгыз калууну самабайт, бирде аял жалгыздык менен сыймыктанбайт, бирде аял ушул жалгыздыкты айгайлап желек кылып, мындай сыймыктуу туу кылып көтөрө албайт. Бул жалгыздык аялдын жан дүйнөсүн жанчый турчу нерсе. Ошондуктан биздин далалатыбыз, биздин аракетибиз бул жон гана ушул жаңы эле эки ажырым жолго түшүп, жүрөгү канап, жүрөгү ыйлап турган аялдарга дем болуу, күч болуу, аларды күчтөнтүү, аларды сынып калуудан сактоо эле аракетибиз, туура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Бүгүнкү программабыздагы ошол нукка бурулду деп ойлоймун. Эмдиги жума дагы бир кызыктуу жан дүйнөнүн ачылышында көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.